Трапецияга дагы бир мисал карап көрөлү. Себеби трапеция жашообузда өтө көп колдонулган фигуралардан болуп эсептелет. Үйлөрдүн чатырлары, стулдардын отура турган жерлери көпчүлүк учурларда трапеция формасында болот. Ошондуктан трапеция көп пайдаланылат. Бир мисалды дагы карап көрөлү. ABCD трапеция белгиси, анын негиздери 16 жана 44 сантиметр болсо, каптал жактары 17 жана 25 сантиметр болсо, бул трапециянын аянтын тапкыла дейт. Анда биринчи, албетте аянт жаатты табуунун формуласын жазабыз. Муну бизге абдан керек болуп аткандыктан бул формуланы биринчи деп белгилеп коеюн. Биринчи деп кайра керек болот. Ошентип формуланы карасак, DC белгилүү 16-га, AB белгилүү 44-кө, демек H'ты таап алышыбыз керек экен. Анда сүрөттөн көрүнүп тургандай H D чокусунан каптал жаат негизине түшүрүлгөн перпендикуляр болду дагы, муну биз К менен бөлүп болуп коелу, ДК. Бул трапеция тең капталдуу эмес болгондуктан анда дагы бир перпендикуляр түшүрөлүп, муну Е деп коелу. Ошентип бир трапециядан биз эки бийиктик жүргүздүк. Бул бийиктиктер бирине бири барабар болот. Эки бийиктик жүргүзгөндө бизде эки үч бурчтук пайда болду. Биринчи үч бурчтук А, Д, К үч бурчтугу, экинчи үч бурчтук Е, С, Б үч бурчтугу. Экөө тең тик бурчтуу үч бурчтуктар, бирден бурчтары тик бурч. Анда биринчи экөөнүн тең биз бийиктиктерди таап көрөлү. Анда Д биринчи үч бурчтуктан карасак, ДКнын квадраты барабар. Пифагордун теоремасын пайдалансак, гипотенузанын квадратынан катеттин квадратын алып салганга барабар АКнын квадраты. Экинчи үч бурчтуктан дагы эле С, Ени, башкача айтканда катеттин тапканын таап алып. Мында деле гипотенуза С, Бнын квадратынан катет Е, Бнын квадратын алып салганга барабар. Бул эки барабардыктан сол жактары барабар болуп турат. ДК менен С, Е бири-бирине барабар. Себеби бир эле трапециянын бийиктиктери болуп турат. Сол жактары барабар болсо, анда оң жактары да барабар болот. АД квадрат минус АК квадрат барабар экинчи барабардыктын оң жагы С, Бнын квадраты минус Е, Бнын квадраты. Ордуларына коелук, эмне чыгарын көрөлүк ошондо. 17нин квадраты АК белгисиз болгондуктан АКнын өзүн жазабыз. Барабар ЦБ. ЦБ 25ке барабар 25тин квадраты минус Е, Бнын квадраты. Көрүнүп тургандай дагы эки белгисиз чыгып калды. АК жана ЕБ. Буларды чиймени карап көрсөк, АК кошулган ЕБ бул эки кесиндини табыш үчүн суммасын АБ негизинен алып таштайт экенбиз КЕни. КЕни барабар АБ белгилүү 44 сантиметрге барабар минус КЕ, бул жерге жазып коеюн, КЕ кесиндиси барабар болуп турат ДЦ кесиндисине. ДЦ болсо 16га барабар 16га. Ошентип АК кошулган ЕБ барабар 44төн 16-ны алабыз, 28 калды. Эми бул жерден могу эки жерде барабардык кайра керек болуп аткандыктан экинчи барабардык деп коеюн. Экинчи барабардыктагы АК, ЕБ катышып аткандыктан анда бирөөнүн экинчиси аркылуу туюнтуралык. Так, муну кандай кылалык? Бул барабар, мына эки барабардыктан мейли ЕБны деле табалык. Кайсыны тапсак биз үчүн барабар. ЕБны табыш үчүн АК ЕБны өз алдына алып калабыз да, АКны оң жакка алып өтөбүз. Анда 28 минус АК болуп калат. Анда ордуна койсок, АК плюс ЕБ дейт. ЕБнын ордуна 28 минус АК барабар, мына эки жердеги мына АК плюс ЕБ барабар 28ден биз ЕБны таптык.
кесип койгула анда эми анда мындай кылалык. Е б табылгандан кийин экинчи барабардыктагы е бнын ордуна коелук. Анда 17'nin квадраты минус a k'nın квадраты barabar 25'tin kvadraты minus e b'nın kvadratı deyip e b'nın orunda 28 minus a k'nın kvadratı bolup kaladi. Oşentip anda biz hazır belgilүүлөрдүн bir жака белгисиздерин барабардыктын экинчи жагына топтогонго аракет кылалык. Анда мындай кылалык. Бул минус белгиси менен турган бул мүчөнү sol жака алып өтөлү. Анда мындай болуп калат. 28 минус a k'nын квадраты. Бул жерде минус a k'nын квадратынын өзүн жазалык. Барабар оң жактагы 25'tin квадраты минус 17'nin квадраты. Ошентип анда кашанын ичин квадратка көтөрсөк 28'din квадраты минус birinci мүчөнү экинчи мүчөгө көбөйтүп 2'ге көбөйтөбүз 56 ak плюс ak'нын квадраты барабар. Буларды квадратка көтөрүп чыгарсак да болот, бирок оңоюраак чыксын үчүн кашага ажыратып жиберели. Квадраттардын айырмасы 2 кашага ажырайт. Birincisini minus dep alsak anda ikincisi plus bolup kalat 17'ge. Bul jer minus. Oşentip anda 28'din kvadratı 784 minus 56 ak plus ak'nın kvadratı barabar 25'ten 17'ni alabız 8 kalat. Көбөйтүлгөн 25'ge 17'ni кошобуз 42 болот. 42. Эми бул жерден ak'нын квадраты мына жерден bir ak'быз калып калыптыр, кечирип койгула, минус ak'нын квадраты. ak'нын квадраты. Анда мына эки жердеги бул жерде минус ak'нын квадраты калып калыптыр. Мына бир жердеги ak ошону жазсак анда мындай болуп калат. ak плюс ak'нын квадраты минус ak'нын квадраты барабар 25'ten 17'ni alsak 8 kaldı. Көбөйтүлгөн бул жерден 42 болуп калды. Анда плюс ak квадрат менен минус ak квадрат жоюшуп кетет. Анда минус 56 ak барабар 8 көбөйтүлгөн 42 минус 784. Аны оң жака алып өттүк. Ошентип минус 56 ak барабар 8'di 42'ge көбөйтсөк 16 32 33 minus 784 minus 56 ak barabar 784'tön 336'nı alabız. 336'nı alsak minus 448 kalar. Oşentip anda ak oňoýla tabylat eken. ak barabar minus 448'den barabar minus 56'ga bölöbüz. Oşentip ak barabar 8 boldu. Ters sandy ters sanga bölgöndө oň san çıgat barabar 8. ak tabılgandan keyin anda kayradan 3 burçtuk ADK'ga kayrılıp kayra da bir ret Pifagor'un teoremasını paydalanalık dağı anda büyüklük DK'nı tavalık. Biz büyüklük DK'nı tap jatkan bolçubuz. DK'nı tapsak anda AD'nın kvadratından alıp taştayt ekenmiz AK'nın kvadratın barabar. AD bizde 17 santimetr mına mol jerde жазылып турат. 17'nin kvadratından alabız 8'din kvadratın. Barabar. Dagı ele kvadratga götörüp çıgarsak da bolot, birok jеңил bolsun üçün dagı ele 2 kaşaga ajıratıp jibireli. 17 plus 8, 17 minus 8. Oşentip barabar tamırdan aldığında 17'ge 8'di koşsak
25 17'den 8'de alsak 9 baravar. 25'ten 5 çıgat, 9'dan 3 çıgat, 15 boldu. DK tabıldı 15 boldu. Emi verilgen formuladagı mınaki birinci formula ayan tabının formulası bolçu orduna koysak bolot. S baravar DC 16'ga baravar plus AB 44'gө baravar 44 bölüngen 2 köbeytilgen H biyiklikte DK'nı izlep atkanbız. DK tabıldı 15 bolup baravar. Birinci koşup alsak bir yerden 50 bolot. 16'ga 44'tü koşsak bölüngen 2 köbeytilgen 15. 50'nü 2'ge köbeytöbüz 25 bolot. Köbeytilgen 15. 15'ti 25'ge köbeytiş gerek bolup kaldı. Hazır da bu jağı birinci DC'nin orduna 16'nı koyduk, AB'nın orduna 44'tü koyduk, bölüngen 2 köbeytilgen 15, 16 bunu köbeytsek 50, 2 geçip olsa 60 eken mozer 60, 16'ga 44'tü koşsak 60, 60'tı 2'ye bölsek anda bizer 30 bolup kalat eken 30 köbeytilgen 15 baravar 30'du 15'ge köbeytsek 15, 4, 50. Oşentik jobu çıgarıp atkanda birdik yazılgan jok, jobun yazıp atkanda birlikti yazıp koysak bolot, santimetr kvadrat boldu.